Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Ким бул видеону көрүп жаткан болсо, биринчи кезекте лайк басып коюшун каалайт элем. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, адатта мен бул нерсени сурай бербеймин. Бүгүн болсо ушул видеону көбүрөөк адам көрүшүн каалап жатам жана бул нерсе сиздердин ушул лайкыңыздардан көз каранды. Экинчиден болсо, материалдын кайсыдыр бир деңгээлде тарбиялык мааниси болмокчу. Андыктан сөзсүз түрдө акырына чейин көрүңүздөр. Бүгүнкү видео жалпы перзенттерге арналат, айрыкча уулдарга, андан кийин кыздарга жана кайсыдыр бир деңгээлде эскертүү. Эң оболу өзүмө, анан досторума, анан жалпы журтка. Демек, үй бүлө биз үчүн ыйык. Үй бүлөдөгү ар бир адамды ардакташыбыз керек. Айрыкча ата-энелерибизди. Анткени алар ушуга чын эле татыктуу. Шүгүр керек. Бүгүнкү күндө перзенттер ата-энелер үчүн көп нерсе жасап жатат. Муна белек кылып айрымдары ушул умра, ажыга чейин алып барып жатасыздар. Андан сырткары дагы саякаттарга жөнөтүп жатасыздар. Бул эң сонун нерсе. Бирок ата-эне чын эле ушуга муктажбы деген суроо жаралат. Айрыкча ал уурулуу болсо, күнүнө 3 дары ичкендер бар, 5 дары ичкендер бар, бир жылда 2 жолу, жада калса ар ай сайын ооруканага жатчу бейтаптар дагы бар. Аларга болсо материалдык кандайдыр бир баалуулуктун эч кызыгы жок да. Анткени алардын үмүтү бир өтө өчөт да, жана жакындарынан чоң колдоону күтөт. Андыктан кимдин жакыны оорулуу болсо, аларды ушул өтө бир чоң ага бир жөлөк болушубуз керек. Бизде ушундай бир жаман адат бар. Муну айтпасак болбойт. Демек, сиздин ошол жакын адамыңыз оорулуу болсо, ар ай сайын ооруканага жатып жатса, күн сайын толтура дарыларды ичип жатса, жана сиз ошол нерсеге көнүп каласыз. Бул көнгөнүңүз өзү бир чоң минус. Анткени ошол көнүп калганыңыздан кийин маани бербей каласыз. Түбөлүк эле ушинтип жүрө берет деп ойлойсуз да. Чындыгында албетте организмдин мүмкүнчүлүктөрү чоң, бирок чексиз эмес. Ошол себептен кимдин жакыны катуу ооруга чалдыккан болсо, 3 жылдан бери, 5 жылдан бери ооруп жаткан болсо, ага айрыкча жакшы бир чоң колдоо керек. Ар күнү ооруканага алып бар десе, ар күнү алып барыш керек. Жана жүзүңүздө нааразычылыктын ушунчалык дагы белгиси болбош керек да. Ошондо ал сизге ыраазы болот жана сиз ага короткон нерсеңизден алда канча чоңун аласыз. Кайтар дүйнө жараткан сизден ушул нерсени бир сыноосу ушул деп ойлойм да. Оорулуу адам ошол жакындары үчүн дагы чоң сыноо. Эгер ошондой адам болсо үйүңүздө, аны алаканга салыңыз да, алаканга салып жүрүңүз. Ооруганда адам өтө бир ачуулуу болуп калат. Кичинекей майда баратка деле сүйлөнө берет. Жада калса андан дагы ашырып салышы мүмкүн. Сиз ушуну түшүнүшүңүз керек жана бул нерседен таарынбашыңыз керек да жакыныңызга. Жана жада калса кулдай болуп кызмат кылыш керек. Бул сизди бир чоң бир даражага жеткирчү нерсе. Ушуну айткым келди эле. Анан тилекке каршы мага келген бейтаптардын арасында дагы ушундай адамдар көп да. Мындайча айтканда, уул кыздын бир жакшылыгын көрбөй калган. Эми алар деле карабай койбойт. Бирок ошондой болсо дагы ооруга өтө көнүп калгандан кийин бала кайдыгер болуп калат. Билдирбеши мүмкүн. Мындай ачык айтпаса дагы, мисалы үчүн кандайдыр бир дарыны сураса же болбосо ооруканага алып бар дей турган болсо, жаткыр дей турган болсо, айлык тийсин, же болбосо мына ушудагы акым алайын дегендей бир сөздөр менен жеткирет да. Бул деген сөз менен эч нерсе күтпөгөн деп эле түшүнсө болот. Ошону ким ушинтип айтып аткан болсо,
атасына же апасына. Бул сиздин өтө чоң бир кемчилигиңиз да. Жада калса короодо турган кандайдыр бир дүнүйө мүлкүңүздү сатсаңыз деле ыраазы кылып койсоңуз болот. Эки суранычтын жок дегенде бирин аткарып коюңуз. Муну менен сиз кедейленип калбайсыз. Чындыгында азыркы күндө бир чоң бир өтө материалдык жактан жарды болуп калгандар аз да. Бар болушу мүмкүн, бирок көпчүлүгүбүз толук кандуу эле жашайбыз. Эч ким ачкалыктан, үйсүздүктөн кыйналып жаткан жок. Ошол себептүү үйүңүздөгү мүлкүңүз болобу, же болбосо дагы бир башка бир сизге таандык нерселер болобу, ошолорго толук эле көнүп албаңыз да. Булар келе турган, кете турган нерселер. Ошон үчүн мен айтар элем, ата энелерибизге ушул дайыма чоң бир камкордукта болойлу да. Ошондо Кудайым биздин даражабызды көтөрөт. Эми чындыгында бул эскертүүлөр өзүм үчүн мен көргөн случайлар үчүн деп коелу. Мага келген бейтаптардын эми бардыгы эмес албетте, арасынан нааразылыгы жүзүнөн көрүнгөн адамдардын балдары үчүн жана өзүнө ар бир өзү үчүн деп кое береличи. Ар бир өзү үчүн өзүбүзгө бир суроо берип коелу. Чын эле ата энелерибизди ыраазы кылып жатабызбы же жокпу?